Саламатсыздарбы балдар? Математика сабагынан 5-класстар үчүн видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин темабыз жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөк түрүндө жазуу болуп эсептелинет. Силер буга чейин эки түрдүү бөлчөктөрдү, башкача айтканда жөнөкөй бөлчөктөрдү жана ондук бөлчөктөрдү тааныйсыңар. Жөнөкөй бөлчөктөр менен амалдарды аткарууну үйрөнгөнсүңөр. Айрым учурларда ондук бөлчөктөр менен да амалдарды аткаруу ыңгайлуу болуп эсептелинет. Буга негизинен кийинки темаларда окуп үйрөнөсүңөр. Ошондуктан көпчүлүк учурларда жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөккө айландырып алууга туура келет. Аны кантип айландырып алууга болот десек, анда силер төмөндөгүлөрдү билүүңөр шарт. Биринчи, жөнөкөй бөлчөктө бөлчөк сызыгы кайсы амалды аткарарын. Экинчи, ондук бөлчөк бөлүмү кандай бөлчөк боло тургандыгын. Ошондой эле силер туруш жана буруш бөлчөктү билишиңер керек, эске салышыңар керек. Анда эмесе ондук бөлчөктү жазуунун эрежелерине токтоло кетсек. Бөлүмү 10 же ага эселүү сан болгон бөлчөктөрдүн алгач бүтүн жана бөлчөктүү бөлүгүн үтүр аркылуу ажыратып, бир эле сапка бөлүмсүз жаза алабыз. Эгерде бөлчөк дурус болуп кала турган болсо, анда үтүрдөн мурда 0 цифрасы жазылат. Жөнөкөй бөлчөктүн бөлүмүндө канча 0 болсо, үтүрдөн кийин ошончо цифра жазылат деген эрежеге таянабыз. Ондук бөлчөктөрдүн жазылышына мисалдарды келтире кетсек, 10-3 жөнөкөй бөлчөгүн алсак, бул 0,3 ондук бөлчөгүнө айланат. Бул жерде 0 бүтүн бөлүгү, ал эми 3 бөлчөк бөлүгү болуп эсептелинет. Ошондой эле дагы бир мисал алалы. 5,7. 5,7. Бул жерде 5 бүтүн бөлүгү, ал эми 7 бөлчөк бөлүгү болот. Бул ондук бөлчөктөрдүн жазуу элементтери болуп эсептелинет. Биз сандарды жазуунун ондук позициялык системасын пайдалангандыктан, бөлчөктөрдүн эң ыңгайлуусу ондук бөлчөктөр, бөлүмдөрү 10, 100, 1000 жана башка болгон бөлчөктөр аталат. Келтирилген мисалдардан ондук бөлчөктөрдү жазууда үтүрдөн кийин бөлчөктүн алымы жазылыш керек, ал эми үтүрдөн кийин цифралардын саны бөлүмүнүн нөлдөрүнүн саны менен дал келгендей болуш керек. Алымындагы цифралардын саны бөлүмүндөгү цифралардын санынан аз болсо, анда жетпеген санды үтүрдөн кийин дароо нөлдөр түрүндө жазып алабыз. Эң негизгиси ондук бөлчөктөр бул чоңдуктарды ченүүдөн пайда болгон. Ошондуктан биз узундуктардын чен бирдиктерин алсак, 1 сантиметр бул 10 миллиметрге барабар экендигин билебиз. Ал эми 1 метр 100 сантиметрге барабар экендигин. Мында бөлчөктөрдүн эрежеси боюнча миллиметр, сантиметр, метр жана граммды тапсак, анда алар төмөндөгүлөргө барабар болот. 1 миллиметр бул 1 сантиметрдин 10-1 бөлүгү болгондуктан, башкача айтканда 1 сантиметрди барабар 10 бөлүккө бөлсөк, анын 1 бөлүгү 1 миллиметрге барабар болот. Аны биз ондук бөлчөк түрүндө жазсак, 10-1 сантиметр муну барабар 0,1 деп жаза алабыз. Демек, ондук бөлчөктөр узундук чен бирдиктерин жана массанын чен бирдиктерин ондук бөлчөккө айландырууда маанилүү ролду ойной алат. Ал эми жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөктөргө айландырууга карата мисалдарды карап өтсөк болот.
Биринчи, экинчи мисалдарды кандай аткаруу керек экендигин силер менен тааныштыңар. Бул жерде үчүнчү мисалыбызды карасак, 100дөн 765 жөнөкөй бөлчөгү берилген. Бул албетте буруш бөлчөк. Муну аралаш бөлчөккө айландырып алсак, 7,65. Муну барабар 7,65 деп ондук бөлчөк түрүндө жазып алууга болот. Эми буруш бөлчөктөрдү ондук бөлчөктөргө айландырууга карата мисалдарга назарыңыздарды салсак. 10дон 69. Буну ондук бөлчөк түрүндө айландырсак 6,9. 10дон 38. Айландырсак 3,8. 100дөн 485 айландырсак 4,85. 100дөн 402 айландырсак 4,2. Жөнөкөй бөлчөктөн ондук бөлчөккө өтүүнүн дагы бир ыкмасын карап өтөлү. Бул экинчи ыкма болуп эсептелинет. Берилген бөлчөктүн алымын бөлүмүнө түздөн түз бөлүү аркылуу андан ондук бөлчөктү ала алабыз. Мисалы, 25ден 7 бөлчөгүн алсак, муну алымы 7, бөлүмү 25 болгондуктан 7-ни 25ке бөлөбүз. Мында бөлгөндө ондук бөлчөктү алабыз. Албетте 0,28 ондук бөлчөгүн алабыз. Анда эмесе, балдар, бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча силер менен биргеликте чогуу мисал иштесек. Анда эмесе, бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча мисалдарды чогуу иштеп көрсөк, силер менен биринчи барабар бөлчөктөрдү табууну карайбыз. 6дан 8 жөнөкөй бөлчөгүнө барабар кайсы бөлчөк туура келет. Бул жерде албетте 6 бөлүнгөн 8 туура келет. Экинчи 3 бөлүнгөн 8 бөлчөгүнө кайсы жөнөкөй бөлчөгү туура келет? 8ден 3 бөлчөгү. Экинчи бөлүүнү аткаргыла. 3 бөлүнгөн 4 канча болот? Башкача айтканда, 3 бөлүнгөн 4төн ондук бөлчөктү кандай алабыз? Туура, силер ойлогондой 0,75. Ал эми 7-ни 20га бөлсөкчү? Туура, силер ойлогондой 0,35 ондук бөлчөгү келип чыгат. Ал эми калтырылган сандарды табабыз. Туура. Балдар, берилген мисалдардын жооптору менен силердин жообуңар дал келди деп ойлойм. Бүгүнкү сабакта жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөктөргө айландыруу боюнча тааныштыңар. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.